Кимди каяка директор кылып коюп атат министр өзү түшүнөбү деп ызы чугулдук эле. Приказын көрсөтүп коесуздарбы? Жок, мындай эле көрсөтүп коюңуздар, мен алып кетип калбайм. Камерага да тартпайм. Siz ölçüp Жок, мен сизди тартпай элем, мен өзүм тартып атам. Sen özün jetekçisin. Туурабы? Жетекчибиз, бирок деген биз жооп беребиз да, өзү бияк болсо жооп бере албайт. Эмне максат менен эстрадный ырчыларды жумушка алып атат Манас театрына? Эмне максат менен? Эмеси бар. Эмени карасаң. Тиги Жолболду Албаевдарды кетирди, тиги ырчы кызды эмнеге жумушка алып атат? Жок, сиз ошого жооп берсеңиз, эстрада ырчыларын эмне максат менен алып атасыздар? Сиз аны түшүнбөйсүз, Түшүнөм жакшы. Айтып берсеңиз, эстрада ырчыларын Манас театрына эмне тийишеси бар? Ал эстрада ырчысы эле катары эмес да. Жок, азыр анда чыгып бир 20 мүнөт, 40 мүнөт дастан айтып бере алабы? Азыр бизде чоң иш чыгып атат. Жүрөктө жака. Ошо жака барып качсаң. Сиз жооп бере албайсыз, ошон үчүн ушундай атмосферага чыгып атасыз. Жана мушташ боюнча эже комиссиянын корутундусу барбы? Комиссияда ал министрликте жок экен ал. Ооба, ошо. Комиссиянын курамына бияктагы кишилер Көргөзө албайсызбы? Болуп. бияктагы кишилер кирген эмес да комиссиянын курамына. Комиссия текшерген эмес экен да. Министрликтен эме кылды да. Текшерген эмес турбайбы комиссия? Эч кандай мушташ ушул зданиянын имараттын ичинде өттү, Манас театрынын ичинде. Аны министрликтен келип текшеришкен да. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим. Өткөндө Манас театрына бардым эле. Эмнеге Министерство культурадан баягы мушташып кеткен манасчыларды текшерген комиссиялар эмне үчүн элге маалым болуп ушундай текшерилди, ушулардын мындай бир жаман жоруктары кичине тартипке келтирилди деп мындай маалымат чыгарбай эле жашырып эле монтушуп элечи, өздөрүнчө элечи бир дүйнө болушуп элечи. Барсам баягы Мукаш Абдыраевка жетекчи кылып салган юрист болсо эле любой жака мындай директор кыла берсе болот экен деген бир тупой түшүнүктөр бар да булардынчы. Ошону жетекчи кылып бекитип салып, Мирбек Кемеловичке чалып, туура эмес кылдыңар силер, вообще мыйзамсыз иш кылып атасыңар дегенде эртеси кайра обратный арыз жазды да тиги Салтанат Мамбет Мусаевна деген эжебиз. Себеби уже билди, аякта деген ата-энелер бар, эмне деген окуучулардын эмне деген ата-энелери бар, коллектив деген бар аякта. Ошонтип анан арыз жазган тиги эжебиз Манас театрына барып алып, орношуп алыптыр да. Манас театрыначы, болбосо немис тилчи юрист да. Кимди каяка директор кылып коюп атат министр өзү түшүнөбү деп ызы чугулдук эле. Биякта иштеп атасыңар, Нурбек. Тешикте жүрөсүң. Чакырып коебуз. Талаада жүрөт.